Мен барган жылы Чаңгырташтын нефть чыгарган көлөмү 17-18 миң тонна болчу жылына. Bir жылдын ичинде 28 миңге чыгардык эле. Москвадагы Губкин атындагы нефть жана газ мамлекеттик университетин ийгиликтүү аяктап келген Апаз Жумагулов эмгек жолун Чаңгырташ участкасында башкы геолог болуп баштап, Кыргыз нефть башкармалыгынын башкы инженер даражасына чейин жеткен. Ал мунай катмарларына суу куюунун жаңы ыкмасын ишке киргизген. Ошол жылдары мунай өндүрүү 4 эсеге өскөн. Эски нефть чыккан жерлерге сууну качат этип, ошол суу менен нефтini түртүп чыгарып, көбөйтүүгө мүмкүнчүлүктөр бар деген баягы ойлор бар эле да. Жаш кесипкөй адиске Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин биринчи катчысы Турдакун Усубалиевдин көзү түшүп, аны 1973 жылы Борбордук комитетке бөлүм башчы кылып жумушка чакырат. 1985-86 жылдары Ысык көл обкомунун биринчи катчысы. Андан соң 5 жыл бою Кыргыз ССРнин министрлер кеңешинин төрагасы болот. Апаз Жумагулов мындай бир келечеги кең, перспективасы зор жаш адис катарында мен аны кабыл алдым. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин да Чүй облустук мамлекеттик администрациясынын башчысы, ошол эле облустун элдик депутаттар кеңешинин төрагасы болгон. 1993 жылдын декабрынан 1998 жылдын март айына чейин Кыргыз Республикасынын өкмөтүн башкарган. Ага жогорку кеңеш 3 жолу ишеним көргөзүп, Кыргызстандын тарыхында Апаз Жумагулов эң узак убакыт премьер-министр кызматын аркалаган. Дипломат катары анткени Орусияда, ошондой эле Германияда биздин республиканын атайын жана толук ыйгарым мегилчиси болуп иштеп келип, ушул өлкөлөрдүн ортосундагы экономикалык, саясий, социалдык байланыштарды күчөтүүгө, ар тараптан кеңейтүүгө ат көтөргүс салым кошкон. Апаз Жумагулов өлкөнүн коопсуздук маселесин чечүүгө дагы өзгөчө салым кошкон. Өзгөчө чегара маселесине, чегара коопсуздугуна бул кишинин салымы өтө зор. 30-40 жылдан бери, өзгөчө эгемендик жылдары биз ошол коңшу мамлекеттер менен, өзгөчө тажик мамлекет менен сүйлөшүп жүргүзгөндө, чегараны тактаганда, ошол бул киши кол коюп кеткен 1989 жылкы документтерге таянып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келе жатабыз. Өмүрү өрнөктүү инсан 50 жылдан ашык түрдүү кызматтарда эмгектенген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Апаз Жумагулов жаш жаңы бутуна туруп келе жаткан Кыргызстандын дипломатиясын, өнөр жайын, коомдук ишмердүүлүгүн өнүктүрүүгө салымы зор экенин белгиледи. Кыргыз Республикасынын баатыры Жумагулов Апаз Жумагулович 90 жылдыгын белгилеп жатабыз. Апаз Жумагулов эгемендүү жаш республикабыздын түптөлүшүнө өзгөчө салым кошкон тарыхый инсан десек болот. Мамлекеттик ишмер байбичеси менен 4 уул 2 кызды тарбиялап өстүрдү. Кыргыз Республикасынын баатыры Апаз Жумагуловдун 90 жылдыгына карата тарых музейинде өрнөктүү өмүр сүрөт көргөзмөсү ачылды. Өлкөнүн бардык аймактарында илимий практикалык конференциялар өткөрүлүүдө. Бактыгүл Султанбек кызы, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.